Sen Eliza'nı akırkı жолу качан көрдүң эле? Ровно 12 күн бұрын. Біз подругабыздың туған күнінде клубта эсеп атканбыз. Элиза азыр келем деген бойдон келген жок. Элизанын жигити бар беле? Бар болчу. Биздин маньяк өзүнүн жертвасын деген сабап, кыйнап, анан жанагы бетиндеги макияжын бүт алып салып туруп, анан кийин өлтүрүп атпайбы? Dayanın. Мага тапшырылган милдеттерди ак ниет аткарамын. Иштин кызыкчылыгы үчүн зарыл болгон жерлерде кызмат өтөймүн. Антымды буссам мага Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча катаал жаза колдонулсун. Ушу милициянын тармакта эң оор ушу участковойдук экен. Пожар болсо деле, коляска болсо деле бүт участковый жүрөт экен. Ага бир монда бир өзүнө бир районду бөлүп беришет экен дагы. И болду ошо райондо эмне болбосун. Күнүн күндө, түнүн түндө ошол жакта жүрөт экенсиң да. Кинонун канча пайызы чындыкка жакын десек болот? 100% жакын. Участковойдучу жана Человек-паукта эле герой боло дедик да. Балким зритель дагы, эл дагы мындай көз карашы өзгөрөбү дейм да. Разбойго такыр тиешеси жок. Гаишниктер тосса свой экендей. Мен буга чейинки тасмада второй мен да иштечү эмесмин да. Мен бүт КППны да өзүм түзөм. Колдоп обязательно папка болот. Планшети болот экен. Биякта ошо табельное оружие, бул жакта болсо бодикамера, фуражкаң түшпөш керек мына моундай движение менен. Еще зентиге жетиш. Уп жетиш керек иши. Уп жетишиң керек. Прокуратура биздин 2 күнөгө тең аябай негатив кылып, арыз жазып, прокаттан алгыла дегенге чейин барышкан да. Мен мынтип ойлоп койдум да, чынчы салайын. Калып камырабайт деген сыяктуу. Мен менен кошо секирген герой бутун мындай эки бутун ортунан калып калат да. Эки бутун анан жанагы жерге түшкөндө ал биринчи анан үстүнө түшөм да. Ошо. Кино менен бул кино деген бул чоң оружие да. Участковый болуп иштегим келип кетти деди да. Бир айдан бери көчөдө жашап аткан киши дейли кирбиз да, могу маңдайдан термесли ылай агып атат. Разбой бирди тарттың, разбой бир аябагандай прям фурор жаратты, Казакстанга чейин барды. Эки бирок негедир андай болгон жок. Себеби эмне деп ойлойсуз? Академия МВДге тапшырып атам. Анан бүткөндөн кийин мен издегенде 210, кинода 210 Мерседес. Ошону айдайм го. Точно ошондой алам деп прям детально фантазировать этип, мечтать эткен балдар болгон да. Болуп аткан кылмыш болгон нерсе да, болгон окуя. Разбой 2 мен эмнеге тартып алгам? Ошол комедия болсо дагы эл сабак ала турган кино тартыш керек да. Разбойдон көп кишинин бети ачылып калды деп атпайбы? Салам достор, буюрса 7 ноябрдан баштап Кыргызстанда бир өзгөчө тасма чыкканы турат. Бул тасма Кыргызстандын ичиндеги ошо милиция кызматкерлеринин милициянын 100 жылдыгына арналып, ошо милиция кызматкерлер туурасында участковый Марат деген буюрса бир жакшы тасма чыкканы турат. Бүгүн болсо мына ошол тасманын үстүндө кандай тартылды, кандай кызыктуу окуялар болду, кандай кыйынчылыктар болду, бирге маек кылмакчыбыз. Ал кинонун, ал тасманын аркасында иштегендер, сонун образ жараткандар бүгүн бизге конокто келип отурат. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Тасманын трейлерин көрдүк. Максут байке, сиздин өзүңүздүн стилиңизде өтө мындай опурталдуу, кооптуу жана өтө кызыктуу бир тасма болчу да. Бир-эки сөз тасма тууралуу. Тасма тууралуу. Ооба, кино көрдүк. Аябай шлифовать эттик. Акыркы версиясы ошол өзүбүзгө жакты. Эмне болуп тартылып калды бул тасма? Эмнеден улам бул тасманы тартам деп чечтиңиз? Негизи министрге встречага баргам. Анан встречага барып, ошо разбой начало деп тартайын дегем. Разбойдун болгонго чейинкисин ошондой уча эмени академияны бүтүп келип, уголовный розыскка киргенди, анан
ошо министр айтып калды, кечке эле уголовный розыскта бербей, участковый жөнүндө тартпайлыкпы, ошол жөнүндө колдоп берейин депчи 100 жылдыкка. Анан ошол менен эле кеттик, идеяны алып алды участковый деп. Анан шаардагы мен деген участковыйларга мына дастан өзү жолугуп, ар биринин өзүнүн болгон башынан өткөн окуяларын угуп, анан чогултуп, анан өзүбүз дагы эмелерди кошуп тарттык. Бул демек министерствонун өзүнүн колдоосу аркылуу тартылган. Министерство сунуштады да, эми бүт эле бизде милицияда уголовный розыск эле эмес, башка да тармактар бар. Анан көбүнчө ошол участковыйдын жумушучу бул аябай кыйын экен да. Действительно эң оор ошо милициянын тармакта эң оор ошо участковыйдык экен да. Эки кошуна урушуп кетсе деле, кошуна пакет мусорду подъездге алып чыгып койсо деле, пожар болсо деле, коляска жолсо деле бүт участковый жүрөт экен да. Анан ошондон ошо участковый жөнүндө кичине эметип коелу деп, анын үстүнө 7 ноябрь эме день участковых да. Эң сонун Дастан мырза, сиз канчалаган кызматкерлер менен кезиктиңиз, кандай кызыктуу окуялар уктуңуз? Анан сценарий жазууда сизге кызыктуу эмне болду өзгөчө? Сценарий учурунда көп эле сотрудниктер менен жолуктум. Ошо эң башкысы Эрнис деген байке болду. Ал консультант кылып болуп көптөгөн нерсени айтып берип атты, көптөгөн направленияларын айтып берип атты, кантип иштешет, эмне кылышат, мындай привычкаларды айтып атты. Ал да өзү убагында участкой болуп иштептир да. Ошол аркылуу тааныштарына, эмелерине табыштап, ар кайсы райондорго да барып көрдүм. Мурун иштеп кеткен участковыйлар менен жолуктум. Азыркы моментте иштеп аткан участковыйлар менен жолуктум, мындай жаштары менен, улуулары менен. Анан баягы алар менен отуруп, сүйлөшүп, гомдордого барып алчу. Байкасаң мындай чынында эме экен да. Элге кандай болот, бирок мен үчүн жеке эмемди айтып коеюн. Мен үчүн мындай аябай мындай көз караш башкача болуп калды да уже участковыйгачы. Потому что анын мындай аябай милдеттүү кызмат экен да алчы. Аябай түйшүгү чоң кызмат экен. Мисалы мындай нерсе бар го. Допустим, наркотик менен иштеген бир өзүнчө отдел бар, чисто наркотик менен иштешип, разбой менен өзүнчө иштешип, ар кандай нерсе мындай өзүнчө мындай бөлүнүп турат го. Участковыйдыкы бүт нерсе менен иштейт экен да, окуучу. Ага бир монда бир өзүнө бир районду бөлүп беришет экен дагы, болду ошо райондо эмне болбосун, күнүн күндө, түнүн түндө ошол жакта жүрөт экенсиң да. Сен уктайсыңбы, сен уктабайсыңбы, сенин өзүң жеке жашооң барбы, ал болбойт экен да. Тиякта жумушуң биринчи орунда турат экен да. Ошондон менимче оюм, кыял десем болобу, балким зритель дагы, эл дагы мындай көз карашы өзгөрөбү дейм да. Ошол ишти баалага. Ошол ишти баала, потому что любой адам жашаган жерде участковый бар да. Жанагылардын жумушун көргөндөн кийин кээде мындай даже элестетип көрөт экенсиң да, алар жок болсо жашоо кандай болуп калмак депчи. Мындай хаостай болуп кетиши мүмкүн экен да. Потому что ошолор биринчи турат экен да. Андан кийин дальше уже берки сотрудниктер да. Мына ошол түзүлгөн окуя боюнча учабай келсем туура эле го. Очко мырза. Сиз өзүңүздүн ошол калыбына, ошо участковыйдын формасын кийип, калыбына келип аткардыңыз, тартылдыңыз. Анан кандай экен участковый? Негизи бул тасмада ошо участковый болуп ойноп жүрүп, негизи участковый болгум келди. Чындаппы? Чынында жашоодочу негизи болгум келет экен. Анткени бул форманын өзүнүн бир соңу сүрү бар экен. Формачан жүрсөң, кичинекей балдар корого келсең, мисалы элементарно жанагы бабушкалар делечи, жана дворда отурат го, баары эле келе калып өзүнүн проблемасын сразу айтып кетет да. Мисалы сен актер экениңди билбей элечи, кичинекей балдар эме кылып, эми сенден бир защита көрөт экен да. Бул ошол ощущение, ушул жана форманы кийер менен берет да. Негизи бул роль мага өзүмө негизи эле жагат, ошол сотрудниктин ролуна ойногон жагат. Анан мага башында ошол кыйын болот да, негизи ролго кириш. Булардын да өздөрүнүн бир привычкасы бар экен, өздөрүнүн бир жашоодо бир бул жана академияны бүтүп келгенден кийин биринчи ошо курсант ойноп,
курсант ойноп, анан кийин жаңы участковый болуп, анан кийин биринчи задание алып, ошол задание менен иштеп бараткан. Ошол плавно өтүп кетиш үчүн мага мисалы биринчи кыйын болду. Кыйын болду, бирок бара көнүшүп, анан даярдандыңызбы физподготовка? Физподготовка башында болот да. Анан съемкага бир 2 жума калганда ошо калтырып койдум, анан площадкага келгенде Макс байке тур тияк бар дагы отжимание кыл. Отжимание кыл, анан кийин аркомто кирип алып отжимание кылмай. Эми алар постоянно академия МВДде бардык балдар эле, мисалы алар менен стройдо жүрдүм, бардык формада да. Бардыгы өзүнүн формасын карап жүрүшөт экен да, мисалы эң эле мындай болбой калды деп, эң эле аргын жок дегенде бир 6 пресс бар да. Анан жок дегенде ошондой болушум керек болду. Ошон үчүн съемка учурунда ары барып отжимание кыла калып ошентип турганга туура келди. Бирок эми башында болсо ошо жана жаш баланы ойноп, мисалы мен азыр өзүмдүн жашым 30да, 31де. Ал жакта 22 жаштагы баланы, 22 жаштагы баланын ролун ойношум керек болуп калды. Анан жашыраак көрүнүш үчүн, бирок эми вес алсаң по-любому эме кошот го, возраст кошот го. Ошон үчүн веске аябай эме басым жасаган жокмун. Лучше ошол жанагындай кардио движенияларды эле кылып коет да. Жакшы. Бирок мына карап келгенде чындыгында участковыйдын иши канчалык татаал болсо дагы көпчүлүктүн көз карашында милиция кызматкерлеринин аброю өтө төмөн да. Мындай карап келгенде бардыгы мындай башкача туура эмес сөздөр менен айтышат милициялардычы. Себеби эмне деп ойлойсуз Максатбек? Себебин билбейм, бирок мындай бир эме мисал бар да. Мен 2013 ошол жана Туман деген кино тартып жүрүп, Октябрьский РОУдан ошол Улан деген начальник Улан-Ороско менен сүйлөшүпчү. Анан ошол мындай нерсе айтканда болгон окуя. Ал кезде камералар аз. Анан бир домдо ууру кириптир да. Ууру кирсе, анан сотрудниктер ошо павильонго барышат. Камерадан көрүп алалыкпы депчи. Антиги эже уруксат бербей коет. Урушупчу. Кетип калышат. Анан бир жумадан кийин ошол эже заявление жазып келет. Мен павильонго ууру кирди депчи. Мисалы үчүн ошондой да биз эл менен милициянын ортосунда кызматташтык болуш керек да. Ошондо мындай преступностьти, ошондой нерселерди жеңебиз деп ойлойм да. Анан ошол эже келгенде ошону таанып, эже ошондо уруксат берип койсоңуз биз балким кармап калмакпыз ошол ууруну деп. Ошол эле райондо бир эле ууру, анан кийин кармадык дейт да. Ошондой сыяктуу нерселер бар да. Биз эме деген стереотип болуп калган го дейм. Акча менен эле бүтөт депчи. Жок, андай эмес да. Мен толтура сотрудникти билем. Действительно мындай патриот, ошо кыргыз эли деп мындай эме иштеп жүргөндөрдү билем да. Анан эми жана 5 кол тең эмес деп коет го. Ал даже үй бүлөдө бар го. Бирөөсү обязательно бирдеме болот, анан бир кишиден баардык нерсеге мындай жыйынтык чыгарбашыбыз керекпи дейм да. Мисалга карап келсек, ошондойго башка мамлекеттерге көп барып жүрөбүз. Ошол эле Турциялоо, Россиялоо, Америкалоо, башка мамлекеттерде ошол милицияны как герой катары көрүшөт да. Аларды сыйлашат, коркушат дегенде, алар закондун жүзү, закондун күчү бар да алардын колунда. Жөнөкөй инспектор болсо дагычы. Анан бирок тилекке каршы бизде башыбызга иш түшсө жүгүрүп барабыз. Жардам берип кой, карап кой, мынтип кой деп. Мындай жүргөндө мындай как будто биздин мындай эле бир башкача бир көз караш менен карайбыз да. Ошон үчүн мен мындай да ойлойм да. Бүт мамлекетте атайын ошол идеологияны кино аркылуу өзгөртүшөт да. Мисалы үчүн Голливудта полицейскийлер герой болуп тартышат. Даже мына Россия эле бир жылына 17 миллиард бөлүшөт экен киного. Сериал, милиция жөнүндө сериал, тиги жөнүндө сериал. Ошол биз кино аркылуу эмесин көтөрсөк болот да. Жана Ментовский войн деген сыяктуу ар кандай сериалдар чыгарды. Потому что мо разбойдон кийинчи эмеден айтышты да, Академия МВДда башка жылдарга караганда эме көбүрөөк болуптур. Тапшырууларбы? Тапшыруулар. Анткени разбойдон кийин дагы биз окуттук да. Мен быйыл академия тапшырам деп. Ошондой эме көбөйүп мындай милиция болгум келет депчи. Анан өткөндө биз 30 октябрда сотрудниктерге көрсөттүк. Ошол жака тиги блогер Эртай мырза да келди. Анан чыгып ошол участковый болуп иштегим келип кетти деди да, кинодон кийинчи. Анан
ошол кино менен хотя бы бир 10% адамга мындай положительный отзыв калтыра алсак анда ошол биздин жеңишпиз деп ойлойм да. Эң сонун. Дастан мырза, бул туурасында сиз сценарийди чындыгында анда келтирген окшойсуз. Демек, мындай чоң жакшы бир отзыв болгондон кийин сиз жанагында сурамжылап жүргөндө эң мындай жүрөгүңүздө калган, оюңузда калган кандай бир кызыктуу окуяны уктуңуз? Окуялар негизи көп экен. Алар жана айтылып атпайбы? Любой нерсеге барыш керек деп, анан аларды аябай көп болот экен да. Анан көптөгөнүн уктук. И почти көбүн эле тарткың келет экен. Бирок бир киного да анын баарын батыра албайсың. Анан могу кинобуздагы ошо окшош бир историяны айтып берген да. Бишкекте болгон окуя экен да. И ошонун негизинде алып туруп, анан ошону мындай расширять эткенбиз да. Художественный эмелер частьтары кошуп, өз ошол жака геройлор. Кинонун канча пайызы чындыкка жакын десек болот? 100% жакын. 100% болгону тартып. Прям мындай болгондой дегенде имеется в виду ал история эмес. То есть чогултулган история мындай караганда. Чогултулган, ар кайсы жактан алынган, жашоого кошулган, геройдун өзүнүн дагы нерселери кошулган эме. Но имеется в виду ичиндеги геройлорубуз чындыкка жакын геройлор да. Чынында ошонун жумушу ошондой, жүрүш туруштары ошондой, быт мисалы ошондой да. И жумушка болгон отношенияларын дагы Максытбек айтып кеткендей, может бир некий мотивация катары болобу, ошол эле жаңы жаш муунга, ошол эле даже действующий сотрудниктерге деле балким как мотивация катары болобу, мындай бир герой кылганга аракет кылдык да. Герой чыгарганга. Бул тасмаң, бул сөздөрүңүздү мен бир жерден уккан сатам. Бир киногерой создавать этип көрбөйлүбү депчи, аракет кылыпчы. Именно жинологду как киногерой катары көрбөйлү дейт. Киногерой да. Да, сиздин бул өзүңүздүн бир стилиңиз окшойт анда. Бул жакта дагы участковойду бир герой кылып чыгарыптырсыз да. Мындай нерсе бар экен да, мисалы үчүн участковойчу өзүнүн территориясында эме деп коет экен. Хозяин деп коюшат экен да. Ал сот болосуңбу, прокурор болосуңбу, алып барып камап койгонго эмеси бар экен да, укугу бар. Мисалы үчүн сен прокурор болуп, общественный порядокты бузуп атсаң, участковой барып сени прокурор болосуңбу, кимиң болосуң алып иш козгоп эметип, оформлять этип, тергөөчүгө өткөзүп берип койгонго укугу бар экен да. Анан көбүнчө мындай дагы эмелерди уктук, что участковый мындай өзүнүн каражатынан жумшап, мисалы үчүн бирөөлөргө жардам берип, ошол мындай подход деп коет го. Подход. Мисалы үчүн бир наркоман жашайт деп коелу да. Анан ошого мындай тамак ашын алып барып берип, супусун алып барып берип, мындай жакшы көрүнүп, кой, андай болбойт, мындай болбойт деп мындай өзүнүн да эмелерин жумшап, ошондой да учурлар болот экен да. Өзүнүн айлыгын азына карабай, бирок ошондой жумушуна берилип, ошол мен алардын задачасы өзүнүн участкасында тынчтык болуш керек да. Тынчтык болуш керек. Анан любой, мисалы үчүн уголовный розысктан келишет экен, могул подъездде ким жашайт, давай чакырып кел, следователи фигини чакырып кел, анан домком менен ушундай экен да. Участковыйдун жумушу негизи биз мындай изучать этип аябай кызыктуу экен. Мындай эртең менен бул жана эмеге келип алып, участогуна келип алып, ошол жакта мындай хозяйственный мужиктер болот го, ошондой эле экен да, мындай жумуштарын бүтүрүпчү, келип там бакты сугарып коюп, анан огородду тазалап коюп, ошондой сыяктуу да. Өзүнүн участогун гүлдөтүш керек экен да. Эң сонун. Учкун мырза, сиз деген эң биринчи менин оюмча могу разбойдогу образыңыз элге кеңири тарады окшойт, разбойдогу образыңыз кеңири тарап, сизди баардык ошо кызматкер катары таанып, анан мындай бир жакшы бир элге таанылдыңыз окшойт. Ошонун сизге кандай таасири болду? Негизи разбойго чейин деле ролдорду ойноп келгем. Ооба да. Ролдорду ойноп келгем, бирок терс каармандарды. Терс каармандарды ойноп, анан бул эң биринчи ошол оң каарман болгон үчүн эсте калдыбы деп ойлойм. Анан бирок негизи эле бул разбойдо ошол Мараттын образы эсте каларлык образ негизи эле. Бул болбосо экинчи планда. Экинчи планда бирок астыга чыгып кеткендей. Жашоого аябай таасир этти. Бул мен
эффект разбоя деп коем өзүм үчүнчү аябай катуу болгон. Мисалы өзүңөр билесиңер, мен постоянно Шуңкар көп жүрөбүз. Рекламный роликтерди, вайндарды, ошо юмористик эмелерди тартып жүрөбүз. Анан постоянно мындай элдин жанында жүргөндө тиги Шуңкардын жанында жүргөн бала деп таанышат да. Эми ачык сөз да. Шуңкардын жанында жүргөн бала келип сүрөткө чыгып калып бул мен деле депчи. Ишенишет да. көңүл калбас. Анан даже мисалы көчөдө жүргөндө деле бирөө сүрөткө түшүп атканда келип туруп телефонду мынтип сунганда мен автоматически мен алам да телефонду. Мен тартам да, мисалы Шуңкардын жанында турат да, обычно көнүп калганбыз бул нерсегечи. Мага анага тарынбайм деле. Анткени мисалы Шуңкар өзү алганда ошол нерсе иштеп койгон да. Алып туруп эле анан ошентип тартып, анан разбойдон кийин примерно бир айдан кийин экөөбүз туруп калдык. Деп калса кичинекей бала сумган болуп калды. Келип туруп эле телефонду сунуп атпайбы? Мен алайын десем мынтип туруп Шуңкарга сунуп атпайбы? Тартып каласың. Анан эми мен тартып Шуңкар мен тиги жаш баланы түшүп атам. Тиги Шуңкарды карап турам, алда жылмайып депчи. Мындай негизи эффект аябай катуу болду. Азыркыга чейин, азыркы күнгө чейин бул ал эме ролдун мага жардамы көп тиет мисалы. Эми мен көп нарушать этпейм. Машина айдап жүрүп, бирок мисалы гаишниктер тосса, свой экен дейт. Мисалы свой всё, байке кете бериңиз депчи. Мисалы көп жерлерин аябай эме кылат, жардам берет. Билбейм, мисалы азыр бул Мараттын деле образы мисалы ошол сыяктуу. Жаңы эле ошол бүткүл. Башкы уже биринчи планда башкы герой. Ооба, биринчи планда. Бул жакта еще бул Маратта мен аябай переживать этим, жана башында сураганда да айтпай калбадымбы? Бул баштан аяк главный роль. Кадрда сен боло турган нерсе бул аябай чоң ответственность да. Ооба да. Анан тиги Максат байке менен бул Максат байке эмеде айттыңыз сиз, мага июнда Академия МВД выпускниктер бүтөт экен, ошолор менен кошуп шактеп, стройдо туруп, ошол жерден жана вручение дипломун алат. Ошол жерин тартып алабыз, ошол жака барасың деди. Анан ал жака барып ошол шактеп үйрөнүп, баарын көрүп жүрүп жага баштады. Каждый днем жагып эме баштады. Анан мен ойлойм да, мисалы ошо разбойго чейин биринчи бул тартылса сон болмок беле депчи. Ага чейин аганда еще сон болуп, даярдын болуп калмак белем депчи. Строевой подготовкага барып бир жумада эле үйрөнүп алды. Прям академияда 5 жыл окугандай шагайт этип калды да. Ал жерде ошо үйрөткөн байкелер дагы жакшылап үйрөтүштү. Мындай кыласың депчи. Свободно. Еще ошол жерде ал жерде балдар выпускниктер инилерибиз болот да. Алар дагы мындай эме экен да, кичпейлүү балдар да. Байке андай эмес, могу жерин мынтай кылыңыз. Колуңузду мынтиңиз, муну биз мынтип кийбейбиз депчи. Мисалы элементарно китель жана по уставу кандай кийилген, ал постоянно айтып жүргөн киши болбосо дагы ошо балдар элечи өздөрү эле түздөп, могу жерин мынтай кылыңыз. Басып атканда мындай кылсаңыз депчи, соңун чоңуңузду таштабайсыз, биринчи мындай бутуңузду, колуңуз мындай болуш керек. Чесип берип атканда мындай төп түз болуш керек деп. Ошол нерселерди ошол жердеги эле выпускниктер эле үйрөтүп коюшту. Эң сонун. Бул ошол бардыгыбыз эле түшүндүк окшойт да. Бул деген разбойдун башы, Негизи мындай отсылка калтыралы дегенбиз. Разбой началога депчи. Анан бирок андай кылгыбыз келген жок. Негизи мындай терең ойлонуп көргөндө ошол академияны бүтүп келип участковый болуп иштеген Марат да. Ооба. Кийин уголовноска балким иштеп калган да. Ошол жактагы деле каарман аты Марат да. Ооба. Биз ошол атайын ошондой болдук да. Негизи бул каарманга, зрительге бул өзүнө на выбор да. Кааласа байлап алса болот. Кааласа ошо разбойго, кааласа отдельно бир өзүнчө бир кино катары кылып көрсө болот да. Финалында кыскасы өлбөйбү ошону? Жок, финалында. Кинону көрсөңөр. Финалында Негизи мындай ой келди да, өткөндө да бир отуруп сүйлөшүп атып ошол мындай участковый инспектор Марат болуп калбадыбы? Анан ошол эгерде милиция жөнүндө дагы тарткыбыз келсечи, муну эме кылып койсок оңой болот экен да. Мисалы үчүн оперуполномоченный Марат депчи, кийинки экинчи частьтечи. Уже участковый эмес, уже оперуполномоченный болуп калды. Там начальникке чейин жеткизип алып барып, мындай полковник Маратка чейин барсак болот. Милициянын жолун көргөзсөңөр болот экен да, мындай, кичинекей академиядан баштап уже генералга. Ар кайсы тармактар менен. Негизи карап келгенде ошо жоопкерчилик аябагандай жогору. Ар бир тармактын өзүнүн жоопкерчилиги, участковый болгондо, опер кызматкер болгондо, андан кийин дагы көтөрүлгөн сайын өтө чындыгында бул өтө жоопкерчиликтүү, анан өтө опурталдуу бир кесип негизи. Анан Максат байке, сиз акыркы күндөрү жалаң ушул тармакта тасманы тартып атасыз да. Мен акыркы жолу сиз комедияны Бажариге тарттыңызбы? Андан бери карай жалаң ошо разбой, эки террорист, анандай ушундай тармактагы
кинолорго өтүп кеттиңиз да, мунун себеби барбы? Негизи мен башында эле өзүм ушундай кино тарткым келчү да. Тумандан баштап. Меники дебютум уже Туманда. Анан ошо Тумандан кийин мен ушул разбойдун идеясы келип, ошо 2013төн бери мен барбаган жерим калган эмес да. Ошол кезде министрге чейин барып, анан ошо каражат жоктугунан эле ошол идея боюнча эле келе берип, анан 2016-жылы мен эмесин пробный бир сериясын тартканбыз. Негизи сериал кылалы дегенбиз да. Пробный бир сериясын тартып, ошо менен эле калып калган. Аны дагы ОБС колдоп беребиз деп, анан кийин колдобой калыш ушундай болупчу. Украинада согуш башталып кетип, ошонун себебинен. Анан ошентип келип ушул 2023-кө келди. Негизи мен ошол өзүмдүн жанрым ушундай го деп эметем да. Көбүнчө ушул негизи мынтип коет го, билген нерсеңди кыл депчи. Анан Буга чейинки тасмаларыңызда көбүнчө сценарийин өзүңүз жазчусуз да, буга чейин. Анан бул тасмада эмнегедир сценарийин Дастан мырзага тапшырып турсуз. Жанагы эме деп коет го, делегировать депчи. Ошентип келди да. Анткени мен буга чейинки тасмада второй менде иштечү эмесмин да. Мен бүт КППны да өзүм түзөм, Костюмерди өзүңүз. костюмер, магазин менен дажычы. Разбойдо мына магазинден бери сүйлөшүп, ошолордун баарын ушундай кино тартылганда жардам бергиле, титрга кошобуз, антебиз мынтебиз деп актерлорду алып барып өзүм кийинтип, бүт өзүм кылчумун да, кыскасы. Тиги монтажын да коем, звугун да өзүм кылып, анан ошол нерселерди чалып чалса эртең кечпей эле. Ошондой болчу ичинде. Анан съемка бүткөндөн кийин барып материалдар загон кылам. Анан ошол нерседен көбү айтты да, эми болду да, эми контролдөргө балдарды өстүр да депчи. Анан ошо Дастан Ифритти жазып атканда да ошо Ифрит биздин офисте жазылды. Анан ошо Дастанга ишендим. Ошо Дастанды алып чогуу жана милицияларды кыдырып, анан Дастанга колдон келишинче условия түзүп бергенге аракет кылдык. Анан ошентип жазылды. Бирок ошол Дастан негизи сценарийни полностью жазды. Анан мен өзүмдүн да мындай эмелерди айтып аттым. Көз караштарымдычы. Анан сценарийни окуганда эле биринчи читкада эле аябай жаккан да. Жакшы. Могу негизи Россияда Жиглов деген Место встречи изменить. ошо тасмада аябаганда элдин эсинде калып, мына милиционердин арасында авторитеттүү бир образдар алган да. Ооба да, азыркыга чейин сүрөттөрү кабинеттерде жатат. Ошол вор должен сидеть в тюрьме деген сөзү прям ар бирөөнүн ошол милициянын эсинде калган да. Бул жакта участковый Марат да мына ошол нерсе кылат деп ойлойсузбу, Дастан мырза? Ар бир милиция кызматкери мен да Мараттай болгум келет деген нерсе барбы? Эми аны айта албайбыз да. Ал уже кино чыккандан кийин билинет да. Бирок мындай кыял бар да, эми ошондой калса экен деген. Ата деген мындай кылган нерсеңчи навоздук болуп калышы мүмкүн да. Баягы киноңдун артында да бир нерсе туруш керек да. Определенный бир стерженьби или бир өзүңүн позицияңбы или бир мотивацияңбы, өзүң бир ой жүгүртүүңбү, бир каалооңбу, там неважно, бир какой-то өзүнүн цели болуш керек да. И бул цель жана айтып кетпедимби, бир герой бир создавать эткиз келген депчи. Герой в форме да. И, конечно, ошол кыял да бар. Ошол нерсебиз мындай жетсе экен депчи. Максатбек айткандай бир 100 кишинин 10-осуна жакса дагы это уже эме да. Буга чейинки мындай тасмалардан эргип алгандар болду? Кайсыл тасмаларды эргип алдыңыз? Кайсыл окуялардан? Ушул тасманы биз бир дагы мындай референс көрбөй жазылды да. Бир дагы мындай кино көргөн жокпуз. Атайын. Эми сөздүн ачыгы эме ойлоп тапкан велосипедти кайра ойлоп таап зачем? Буга чейинки кинолордо көрчүбүз. Мисалы үчүн разбой тартады, жанагы Охота на воров, анан Гнев человеческий болгон кинонун баарын көрүп алып, хотя бы ошол жактын кадрларын окшоштурганга аракет кылчубуз да. Анан Жакшы жактарын алып. Бул кинодо ошол бул сценарий жазылып аткан, ошо кино көргөн жокпуз. Жазылды. Даже съемка башталарда дагы Автандил экөөбүз бир кино көрүп калды деп эле убакыт болбой көрбөй эле съемка башталып кетти да. Мындай бир стилистиканы тандайлы депчи. Анан
жакшы болду негизи. сон Очан мырза сиз айтып калдыңыз, буга чейин экинчи планда ойносом, бул жалаң биринчи планда там 90% эле кадр сиз болсоңуз керек бул участка өткөндөн кийин. Анан демек бул жакта съемкаларда трейлер боюнча байкаңыз караганда мындай өлө экшн болуп тур да. Бир жактан сүйүү бар, бир жактан согуш бар, учасыңар, кулайсыңар, бир жактан чөзөң. Сиз үчүн эң кызыктуусу же болбосо эң кыйыны кайсыл жагы болду? Эң кыйыны эң кыйыны мага форматчан куулаган. Кайсы экен? Вот съемкага келгенде Плюс 45. Ал биз июльда тарттык да. Июльда тартылып атканда погода плюс 45. Күн ысып атат, жана форманын ичине майка кийиш керек. Жанагы мен ошолорду скорлердин жашоосун түшүндүм да. Шым дем албайт да алчу. Классик кийим, жана кара туфли, кара баардыгы эми башыңда еще фуражка, ал менин башымда носки тизеге чейин ремень тартасың, еще жаналардын баарын түп кыйып жүрүшүң керек. Анан ошону менен сен еще приступник кармашың керек да, кубалапчы. Площадкага келсем мынтип коет, Максбайке карап туруп, бүгүн учан настроениясы жакшы экенге чуркаталы. Чуркаган сен барды башкалар жерлечи. Да, дастанда ошо сценарий жазып бүткөндөн кийин досмай сен ушул кинодо чуркап жүрүп бүтөт го кино деп калды. Чуркаган эми проблема жок. Бирок бул туфли менен без разминки чуркаган аябай кыйын болот. Анткени могу икроножка могу сандар тырышып калат да. Чынындачы, чуркабай калат да. Чуркап барат эле уже токтоп калам да. Камера давай деп авташ. Ал автомобилде образга кирип алганда токтоно албай калат да. Давай тартып салалы, моментал бияктан журга депчи. Чуркот уже будто отказ берип калганда. Деп анан жиниң келет бир чечи туруп, ушул нерсени заранее айтса, разминка кылып коет элем го депчи. Эсен Максбайке эми байкап туруп, учага эми массаж организуйте деп койсо эле жибип кетесиң. Учага Red Bull организуйте десе эле жибип кетесиң. Кайрачы бутуң орса деле. Бирок эң эле кыйыны ошол болду мага. Туфличен бул күн ысыкта чуркаган аябай эле. Ошо чуркаганда да жочуш коет. Бир кол менен фуражканы, бир кол менен боди камераны кармаш керек. Атырып кетет. Колдоп обязательно папка болот. Планшет болот экен. Биякта ошо табельный оружие, бу жакта болсо боди камера, фуражкаң түшпөш керек, мына момундай движение менен. Еще сен тиги жетиш керек еще. Кууп жетишиң керек, агача. Анан по сценарий жетишиң керек да. Мен жете албай атам да ошочу. Бизде бомжто ойногон Вадим деген бир персонаж бар. Бомжга жетпейм го. Артынан колуп артынан кетип ортот. Кайра туруп шылтап коем, мен чөтө устал, бир аз эметели, акырын Вадимге келип айтып коемчу. Помедленнее, пожалуйста. Десем туруп, все, болбосо албамчы да. Эме образы боюнча менден катышыркайт да. Съемка учурунда травма болгон жокпу? Жанагындай чоң экшн съемкаларда. О, катуу травма болду. Жанагы финалга жакын бир жери бар. Көп секреттерди ачпайбыз, Эми секиребиз да бир жерденчи. Эми трейлерден эле көрсөң керек. Ошол жерде секирген жерде менен кошо секирген герой бутун мындай эки бутун ортунан калып калат да. Эки ортун анан жанагы жерге түшкөндө ал биринчи болот, мен үстүнө түшөм да. Ошо. Ошондой момент болгон. Бүктөлүп эле жатып калдым. Анан алдымда дагы ошо балдар чуркап келди. Кичинекей баланын бир меми бар го, ошого байланыштуучу. Ошонун озвучкасы менен мына жерге алып койсоң болот аны. Жок, бирок ошол катуу болду. Эми күтпөгөн жерде. Күтпөгөндө эле монтип кармап туруп эле секирип койсом эле деп эле өзөрүп калдым. Бүктөлүп эле жатып калдым. Анан кийин тиги балдар келишип эле уттеме тараң жип жакшы. Бирок катуу травма болгон жок. Ошол моментте эле кечке чейин коюп койду да. Бирок бул жана биз ошол съемка болуп атат. Обычно съемка болуп бир моментте биз азартка кирип кеттик. Токтоно албай калдык да. Чынында. Давайте анда дагы бир кылып салалы. Давай могу жерден монтип салбайлыбы деп эле. Ал жерден мисалы каскадер кылчу жерден делечи. Давай өзүбүз эле бир кылып салабыз деп атып анан ошондой момент болду, бирок эч өкүнбөйм. Эсте каларлык окуя да. Көп учурда көп айтышат да. Съемка учурунда кыйнабасың, съемка учурунда оор бир нерсе бүткөндөн кийин мындай кызыктуу окуя катары эсте калат деп. Жана съемка болуп атканда деле мисалы мусорный эмеге чөбүз да. Чөбүз анан по гриму мисалы гример келип жана грим жасайт го колдоргочу мисалы чаң болуп, кирип болуп, оонап бир карасаң грим деле керек жок болуп калыптыр да. Бул жерлердин баардыгы бир башкача кирди. Бир айдан бери көчөдө жашап аткан киши дейли кирибиз да, маңдайдан
термесли ылай агып атат. Еще күн ысык, жууна албайбыз. Ошол менен кийинки эме сынып өтүп кетиш керек болуп. Ошондой кызык моменттер болду. Аябай сонун эң кызык буюрса достор, буюрса жакында 7-ноябрдан баштап баардык кинотеатрларда мына ушул тасманы көрөсүздөр. Максат байке, сиздер ортодо мен билишимче бир пауза кармадыңыз, бир жакшы кино тартып келатып, ортодон пауза кармап туруп, андан кийин азыр токтой аркасынан кино тартып келатасыз да. Бул нерсе аябагында кубандырат. Ортодо мен сураган нерсе, эмнеге ортодон кино тартпай калдыңыз? Бир узак убакытка чейин токтоп туруп анан кайра келдиңиз го? Доскеге убакыт окшойт да. Доскеге чейин го. Доскеге чейин. Билбейм эмне себептен пауза болду, бирок ошол бир момент ошол мындай кичине алыстай түштүм да. Анан ошол перекупщиктин монтажына келип, анан ошондон кайра уланып кетти да. Не себептен акча каражатынан эле го. Ал кезде именно ошол жана пауза болуп аткан кезде азыр кинолорго спонсорлор табыш более-менее оңоюраак болуп калды го. Ишенип калды го кишилер делечи. Кишилер киного барат экен көзү жетишип, ошо спонсировать этип калды. Ал кезде чын эле аябай кыйын болуп аткан кезде, мисалы мен ал кезде ошо жана второй планда кадр артында жүргөндө эле байкачумун. Продюсерлердин кыймыл аракети боюнча. Азыр продюсерлердин кыймыл аракети кенен кесир да. Мисалы площадкада съемка болуп атканда 5 эле киши чыгып эле тартып койчу да. Мисалы аш 3 киши тартып койт. Азыр болсо целая команда. 20 киши минимум тартат. Бар. Анан сиз азыр көбүнчө ошо жалаң ички иштер кызматкерлери туурасында көбүрөөк тасма тартып атасыз. Анан бизде опыт болгон да, мындан 4 жыл мурун 2020-жылдары эң биринчилерден болуп ошо ал кезде булар туурасынан сериал кино жок болчу. Анан Атлет деген сериал тартабыз, ошо милициянын аброюн көтөрөбүз деп ошол сериал тартканбыз. Атлет дегенчи. Анан сериал тартып чыгараар алдында бизде ошондой мамлекеттик переворот болуп кетип, мурунку сүйлөшкөн МВДнын башчылары, мурунку сүйлөшкөн начальниктердин баардыгы орундорунан бошоп, жаңылары келип, кыскасы сериал тартып баштаганда сүйлөшкөн руководство башка болчу. Тартып бүткөндөн кийин руководство таптакыр башкача өзгөрүп кетти да. Анан сериалыбызды көрүп туруп, бул жакта милициялар бизге башында айтышкан, милиция кызматкерлеринин ар түрдүүсү бар, жакшысы бар, жаманы бар. Только мактай берсеңер элдердин кыжыры келет. Ошол үчүн болгонун болгондой тарткыла, минустарын көргөзгүлө деген бизге башында айтылган да. Ошол негизинде биз аябаганда биз дагы өзүнчө образга кирип алып, тартып, даярдап, монтаждап чыгаралы дегенде, ана жаңы руководство келип туруп, жок. Бизде мындай нерсе жок. Бизде андай болбойт. Биздин милиционер жакшы, андай кылбайт деп туруп, сериалыбызга аябай бөгөт койгон эле да. Анан ошондо айла жок сериалды биз өлө кескилеп, спонсорлордон тыйналып койгонбуз да. Анан өлө кескилеп туруп, алардын каалагандай кылса туруп элге чыгарып бергенбиз да. Анан ошол нерсе могул жерде азыркыга чейин калып калган да, бир аз болсо дагычы. Анан мен сизге бир суроо да, ушунча иштеп келатасыз, ушунча кызматкерлер жөнүндө тасма тарттыңыз. Силерге бул туурасында мындай жогору жактан, же болбосо ички иштер кызматкерлери тарабынан бир тийишкендер, же болбосо ушуну сурагандар, же наоборот мунусун тартпа, мунусун тарт дегендер болобу деген бир суроо бар да. Мен да чын айтайын, бир да жолу критика алган эмесмин. Анткени мисалы үчүн разбойдо дагы, разбой 2де дагы биз оборотниндерди көрсөткөнбүз. Жана разбой 1де мисалы үчүн өзүнүн эле напарниги бычак менен сайып өлтүрүп, ошол жана бандиттерди крышевать этип, разбой 2де болсо вообще эле тиги милиционерлер өзүлөрү разбойник болушуп, андай эме алган эмесмин да. Тескерисинче министрди деле көргөн, ал кинолорду көрүп, анан ушундай сотрудниктер бар, ушулар менен биз күрөш алып барып атабыз, ушуларды көрсөтүш керек деп, наоборот мага ошентип айткан да. Ушуларды көбүрөөк көрсөтсөк, сотрудниктер да көрүш керек ушул нерсени, мындай со стороны депчи. Негизи бул нерсе болуш керек го деп ойлойм. Анткени жакшы сотрудникти жакшы экенин билиш үчүн бир нерсе менен сравнивать этишиң керек да. Ооба да. Ооба. Ошон үчүн жанындагы сотрудник, мисалы, бул бир эле бул сферада эмес, любой жерде бар да андай кишилер. Ооба да. Мисалы, ар кандай кишилер болуп калат. Анан мен ойлойм да, мисалы, жанында ал терс карманды ошонун ичине боло элаткан нерсе да эми бул нерсе, буну скрывать эткен эмне. Бир кишинин айына мисалы полный бир
командага мисалы сөз тийгендей сыяктуу эле да, ошол сыяктуу эле. бир карын майда жана бир кумалак чиритет Ошондой болуп арасында атат. ар нерсе болушу мүмкүн. Анан силерге жанагы прокуратура тарабынан же башка жактардан мисалы үчүн ошол прокуратура биздин 2 күнөгө тең аябай негатив кылып арыз жазып прокаттан алгыла дегенге чейин барышканда, бул разбой менен жанымдычы. Разбойдо болсо эмеси причинасы эме болгон. Эмне үчүн сотрудниктер кабинетте задержанныйды уруп атышат, эмне үчүн тамеки чегип атышат, эмне үчүн допросту жанында адвокаты жок депчи. Бул кино да, биз кинону көрсөтөт атабыз да. Анан мисалы үчүн эмне үчүн сотрудник жаңа кармалып келген задержанный уруп атат деген суроогочу, ал сотрудниктин жанында чогуу бир туугандай болуп иштеп жүргөн баланы өлтүрүп кетип атса, буякта эми человеческий фактор го дейм, биринчи очередь, туурабы? ооба. Жиниң келет, сабырдан чыгып кетесиң. Ошол нерселерди бул жашоо да, биз деген бул саспенс, переживание эмелерди драматургиясын беришибиз керек да. Ооба. Анан жанымда дагы целый коллегия чогултушуп тиги ошо Кыргызстанда киного жооп берүүчү кишилерди чакырып алып, кандай себептен силер прокатный удостоверение бердиңер деп кадимкидей сурашып, анан ошо киного барып келген прокуратурадагы кызматкерлер туруп кино боюнча өзүнүн мнениясын айтып, анан бул кинону биз мисалы үчүн жанымды нарядник кылып тарткан эмес, болгон окуя эмес, бул вымышленный окуя, ойлонуп эметилген. Анан аякта биз эми прокуратураны жаман кылып целый эмени көрсөткөн жокпуз. Мисалы үчүн мен ошону билип бир дагы прокуратуранын формасын кийгиздирген эмесмин. Бүт гражданский кылып мындай эле образно эле айтылат прокурор деп элечи, бирок форма кийбейт. Чтобы кийин ушундай эме маселе жаралбасын деп ошондой болгом да. Анан ошолордун аябай мындай эметишкен да, прокаттан алгыла, мынтип келе, тигинтип келе деп. Анан ошо биздин жанагы Кыргыз Тасмадагы Талант мырза ошол өзү отстаивать этип, бул деген творчество, бул кино, буга деген кийлигишпешиңер керек деп отстаивать этип ошол аябай жакшы эме кылган да. Ошонун урматына бул көркөм тасма да. Бул документалдык тасма эмес да. Мисалы жанагынын баардыгын Баустав 100% колдонгон. Ошол үчүн көркөм тасма, анча-мынча нерселер көркөмдөлөт, кооздолот. Максат ошол бир ой, идея элге жетиш үчүн ошол эле толголордун баардыгы ошол көрөрманга жетиш үчүн колдонулган нерселер да булар, туура да. Мен мынтип ойлоп койдум да, чынчысы калып камырабайт деген сыяктуу. Туура? Ошондой эле да. Эгерде сен чыч чалып атсаң, значит сен ошол өзүңдү значит көрүп атасың да. Мисалы Голливудта деле ошол эле жанагындай ФСБ, ФБР, МБР деген сыяктуу президентке чейин тартышат го. Ар түрдүү кылып тартышат, ар кандай форматта көргөзүшөт. Муну карап чындыкка вообще дал келбеген нерселер тартышат да. Мисалы ал жакта кеңири тартып, бизде бир аз эле бир нерсе болсоң, сразу ушинтип чыгышат да. Биз да ошондойго келишибиз керек. Мисалы үчүн президент десе эле не обязательно окшош кишини алып келип тартыпчы. Ооба. Любой актерду орус болобу, кыргыз болобу, кара болобу, ал роль президенттин ролун ойноп атат. Ал сен кебетесин окшош туруп анан актер эмес кишини алып келип алып президент кылып тартап деген болбойт да. Жанагы эле сөз туурабы дейм, бул документальный фильм болбогондон кийин, бул көркөм тасма болгондон кийин калган нерсени кылыш керек го дейм. Ошо нерсени көпчүлүк түшүнсө, главное биз да ошо башында аябай айттык элек да, эми ооба терс жагын көрөбүз, бирок ошо жыйынтыгында терс карман өзүнүн жогун алып атат, оң карман өзүнүн заслугасын алып атат да. То есть аягына чейин көргөн киши түшүнөт деген сыяктуу нерсе айтсак, бирок ошол факты көргөзүп атасыңар ошолчу болбойт да. Бизге аябай кандай бир кызмат кылды эле да багында. Азыр көрүп сизге да балким ошондой, сизге деле анча-мынча болгон экен да нерселер. Эми биздин каалаганыбыз, ошо баарыбыздын эле каалаганыбыз ошо милиция кызматкерлеринин аброюн көтөрүш да. Аларды анткени эртеңки күнү Кудай сактасын бирдеке болсо баарыбыз эле ошол кызматкерлерди эле колдоно алабыз да, бирдемке болсо. Анан кийинки мындай суроо бар да, Масалбек эке, сиз буюрса разбой бирди тарттыңыз, разбой бир аябагандай прям фурор жаратты, чын Казакстанга чейин барды, бардыгы болду. Эки бирок негедир андай болгон жок. Себеби эмне деп ойлойсуз? Экине негизи шашып тартканбыз да. Шашып тартканбыз, анан негизи экиде разбой бирге караганда разбой экиде
МВД жактан аябай поддержка чоң болду да. Каалаган нерсебиз аябай эркелеп аттык. ГУда жашап алганбыз. Бир звонок менен давай мояка 4 патруль алып келгиле деп ушуга чейин болуп калган да. Анан жакшы возможность болду. Бирок ошол сюжет кызыксыз болуп калды го дейм. Анткени сюжетти деле биз мындай алыстан четинен угуп, анан мен жалгыз жазып, анан ошол кезде мен подряд кинолорду тартып, анан жанымдан кийин эле жаным прокатка чыкканда эле сценарийге отурдум да. Мне кажется, ошол чарчап калдым окшойт дейм да. Мындай кичине чарчап ошол эме керек болуп калыптыр да, мага эмечи жанагы чыгармачыл эргүү. Ошого эле эметем. А негизи эгерде ошол идеячы, өзү идея жакшы болчу да. Болгон окуя, аябай громкий иш болгон, мисалы үчүнчү. Анан ошону жакшы мындай актерский состав менен жакшы кылып тартканда балким башкача болмок дейм да. Эми демек бул кетирген анча мынча каталарды эске алуунун негизинде бул участковый. Ооба, мен эми мисалы үчүн эч уялбайм, ал менин кином, мен өзүмдүн режиссерский взглядым, 5 кол тең эмес, жанагы миллион адамда миллион мнение болот. Ооба да. Анан мен өзүмдүн көргөн нерсемди элге алып чыгып берип атам, көрсө көрсүн, көрбөсө дегендей да. Анан негизи эле бул режиссердун өзүнүн взгляды менен тартылган кинону мындай көрүп, жакты, жаман дегенди мен кабыл алам да. То есть критиканы деле кабыл алам, бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт депчи. Ооба. Өткөндө ошо бир биздин коногубуз келип чарчы айтып кетти. Жакшы, жаман же болбосо жактады деген нерсе туура эмес дейт. Ал айтат, кино меники эмес экен десе туурараак болот го дейт. Анткени бир тасма бирөөнө жагат, бирөөнө анткени бул тасма меники эмес экен. То есть мен үчүн тартылып атат. Мага кирген жок деп. Мага кирген жок. Башка балким башка бирөөлөргө ошол тасма аябаганда шедевр көрүнөт. Демек алардын отурат ушул экен деген сыяктуу. Бизде дагы мисалы үчүн кыргыз кинону өнүктүрөлү деп атабыз да. Баарыбыз ошонун артынан чуркап жүрөбүз. Анан мисалы үчүн эсли башка режиссерчу чакырып киносун көрсөтсөчү, биз туура эмебизди айтышыбыз керек да. Объективный. Бизде көбүнчө кандай болуп атат? Аябай сонун болуптур деп мактап коюп, анан чыгып алып туруп башкаларга жаман деп атышпайбы? Ошол нерсе туура эмеспи дейм да. Мындай эми чакырып сенден сурап аткандан кийин сен туура эмеңди айтсаң, ал ооба тиги жаман болуп кетиши мүмкүн ошол айтып аткан моменттечи. Бирок ошону өзгөртүп калганга убакыт болобу дейм да. Эгерде сураса, сурабаса, мнениеңди анда айтпай эле кой эч кимге. Дастан мырза, азыр байкасам, көбүнчө мисалы мурун көп эле тармакта сценарист көп баланча эмес да. Өздөрү жазып алып эле, өздөрү тартып эле мындай нерсе кылышты. Бирок бүгүнкү күндө чыныгы сценаристтерге күнү келди окшойт деп ойлойм да. Сиз кандай дейсиз? Мурун баланчыбы, баланчы эмес экенин деле билбейм эми анысынчы. Мурун менин оюмча спрос көп деле жок болчу. Анан ар бирөө сценарийдин өзү жазып эле, өзү эле тартып, баарыбыз эле ушундай кылчу да негизи чындыгы караганда. Менин оюмчачы азыр мындай болуп калды да. Көбүнчө жанрлуу кино тартылып баштабадыбы? Анан ошол себептен башка сценаристтин жардамы керек болуп калды да. Комедия тартып эле. Мурда мисалы үчүн үчөөбүз тамашоодо ойноп алып эле, ошо тамашоодо шуткаларды жазып алып, комедия тартып, бир аз тыйын тапкан учур эмес да уже. Азыр жанровый болуп калды. Анан ошон үчүн мындай окуу бүткөн, эмени кинонун правиласын түшүнгөн сценаристтердин убагы келдиби дейм да. Ошол суроого отурулай, Дастан мырза, ошол участковый Мараттын именно сценардык структурасындагы сиз өзгөрткөн эң өзгөчөлүк эмне болду? Биз Дастандын ордуна жооп берип коеюн. Негизи биз участковыйдучу жана Человек-пауктай эле герой бололу дедик да. Бэтмандай элечи. Мындай кадимкидей эле участковыйды бери суруп чыгып эле, вот мына ушул участковый. Ошол главный герой болот депчи. Анан мисалы үчүн биз ар кайсы историяларды уктук да. Негизи бул кинонун жанагы болуп аткан кылмыш болгон нерсе да, болгон окуя. Бирок аны биз кичине көркөмдөтүп эметтик да. Анан аякта мисалы үчүн көп кишилер эметип, ошол по горячим следам кармалып калган үчүн мындай өтө чыкпай калган нерсе да.
Анан биз ошону эле угуп туруп, ана давай ушуну эле мындай развивать этелик деп, анан ошого именно участковыйду байлап, ошол основной линия участковый болду да. Ошонун антагонист болбосо чыныгы болгон окуя, Чыныгы болгон окуя. Ошону конкретно көргөзүңөр, ошо болгон эле. Ооба. Анан ушул туурасында бир өткөндө дагы бир маек болду. Анан бирөө айтып атат, Куранда дейт, эме дейт да, Адам алейхисаламдын 2 уулу болгон да. Биринчиси экинчисин өлтүрүп алган да. Анан ошондо жазылат дейт, биринчиси экинчиси өлтүрүп алган деп жазылат дейт. Бирок кантип өлтүргөн, эмне кылган ал белгисиз дейт да. То есть өлтүрүп алган деп айтылат, то есть как факт катары элечи. Анан бул нерсенин дагы акылмандуулугу бар дейт да. Анткени биз канчалык жанагындай туура эмес нерсени детальдарына чейин көргөзүп туруп элге чагылдыра берсек, бул нерсе дагы арбый берет дейт да. Анан мисалы ошол нерсеге балким жакын адамдар, ошол нерсе чыгына албай аткан адамдар, ошол нерселер жаңылыктардан болобу, тасмадан болобу, канчалык деталдуу, канчалык реалдуусун көргөндө ошол нерсени ишке ашырып кетүү ыктымалдуулугу жогору дейт. Анан ошол биздин тасмадагы жанагындай акыркы күндөрү болуп аткан маньяктар жөнүндө, акыркы күндөрү болуп аткан жанагындай страшный нерселерди биз даана көргөзүп атпайбызбы, детальдардачы. Ошол нерсени аябагандай сындады эле да. Анан ошол туурасында силерге ойда биз ошол нерсени жакшы жака үндөйбүз деп, тескеринче туура эмес жака үндөп албайбызбы деген. Жок, ошону биз эске алыпчы, биз деген мисалы үчүн ошо маньяктын эмесин көрсөттүк да. Эгерде сен могул нерсени кылсаң, сен ушул жолго арбайт болчусуң депчи. То есть мындай да, кээде отуруп туруп мисалы үчүн сүйлөшчү киши менен сүйлөшүп чечишип алган жакшы го. Мындай ичиңде катып жүрө берип, анан бирдеме кылып салгандан көрөк, отуруп сүйлөшүп алсаң, жанагынын артыңда болгон нерсенин баары болбойт болчу деген нерселерди көрсөттүк да. Причинасын да. Бирок алдын айткан нерсеси ошол болгондо көргөздөйт. Бирок биз ачык даана көргөзөбүз го. Кээ бир мисалы психикасы туура эмес адамдар анын калганын көрбөйт дейт. Жакшысын көрбөйт, алардын көз карашы таптакыр башка жакта карайт дейт да. Анан именно ошол өзүнө керектүүсүн алып, анан ошол ичинде бир көкөдө бир шылчок болот дагы, анан барып калганын кылат дейт да, мисалы. Ошол үчүн баягы күнү бир чоң бир дискуссия болду ушул боюнча именно. Жок, бирок бул жерде ал ошол терс карманда ойногон кишинин кинону аягына чейин көргөндө ага чейинки кылып аткан нерселерин кылгысы келбей калат го дейм да. Анткени финалда бул өз эми раскрывать этпей койгон, бирок аягы жакшы эмес бүтөт да эмичи. Ал үчүнчү ошон үчүн ал нерседен ошо кинону аягына чейин көргөндөн кийин ага чейинки жана көргөн фантазиясынын баарын уже унутат го деп ойлойм. Биз ошо кинодо жолун көрсөттүк. Кандай кылып бул жолго барбай, бул жолдон мындай эме кылса болот депчи. Эми азыр мисалы үчүн психология өнүгүп атпайбы? Мисалы үчүн бизге эми-эмиден келип, психологияны түшүнүп, биз ошол нерсени коштук да. То есть элементарно отуруп сүйлөшүп ал, элементарно сен жанагы өзүңдүн мурдагы болгон обидаларыңды прорабатывать этишиң керек деген нерселерди мындай түшүндүрүп бердик да. Жолун көрсөтүп бердик. Демек ошол эмнеден улам ошол абалга келгенде көргөзөсүз, э? Ооба. Ал нерседе ошол негизи көбүнчө аркасы жок болуп калат го. Жок, ал прям мотивтери эми ошо эмнеден улам ошого келген нерсени анан ошол нерсе болуп кетпеш үчүн эмне кылса болот эле деген нерсесинен бери көрүнөт да. Аябай сонун. Демек анда Кудайым буйрса дейбиз. Бул ар бир бул дасма өзүнүн көрөрмандарын табат. Демек жакшы бир жыйынтыкка алып келет деген ишеничтебиз. Аябагандай сонун. Биз 6 генерал менен барып эч ким көрө электе ошо барып көрсөттүм. Министрге жана анын замдарыначы бир кабинетте отуруп көрдүк. Анан ошол министр көрүп айтты, ошол кинону көрүп академияны бүткөн курсанттар баары эле участковый болобуз деп чыгат го эми депчи. Ошондой мындай эффект берди депчи. Анткени негизи азыр мындай экен да, академияны бүтүп аткан курсанттар баары эле уголовный розыск опер болобуз депчи. Көбүнчөсү ошол уголовный розыскага эмет умтулушат экен да, чуркашып, ошого жакшы окушуп, анан мындай эме кылыпчы. Анан наоборот ошол азыр мисалы үчүн азыркы окуп аткан 4-курстар балким ошону көрүп, мен да участковый болом, өзүмдүн айылыма барып участковый болуп, ошол өзүмдүн айылымда порядок келтирем деген эме алабы дейм да. Ал мисалы мен тааныш эле байкем, өзү ошо участковый да, айылда участковый. Анан анын айтышынча негизи участковый инспекторлор жетпейт дейт да. Кандай жетпейт? Бул деген население мисалы 75 000 кишиге бир 60
сотрудник каралган, анын бир 35 гана эле ошо напрямую кишилер менен иштешет. Алар 75.000 кишинин арасында болгон окуяга 25 киши жетишпейт дейт бир күндө. Бир күндө канча окуя болуп кетет дейт да. Бизге ошондой сотрудниктер мисалы жетишпейт. Бул кинодон кийин мисалы мен ойлойм да, именно ошо участковый болобуз деген курсанттар көп болсо экен депчи. Мисалы разбойдон кийин Максбек айтып атпайбы жана жазды депчи. Мисалы мага напрямую жазчу. Сиздин персонажыңыз аябай жакты депчи. Ушул разбойду көргөндөн кийин мен ошондой эмеге Академия МВДге тапшырып атам. Анан бүткөндөн кийин мен сиздикинде 210, кинодо 210 Мерседес. Ошону айдайм го. Точно ошондой алам деп прям детально фантазировать этип мечтать эткен балдар болгон да. Мисалы жазышканда мага бир эмес бир 2-3 жолу жазган бала болгон да. Значит, бул жазганы бар. Ойлоп калганы жазбай канча. Анан ошо Максбек айткандай эле мурда көп болгон дейт. Ошол моментте поступление көп болгон экен. Аябай сонун. Максат эке, сиз могу террористти тарткандан кийин, андан кийин, по-моему, сиз бир тасмага дайындалып атат, бир тасма тартылат деп 1999, 1999 ушул тасманы алып тартылат деп, анан тартылбай калды окшойт. Бул тарап кандай калды бул жагы? Негизи ошол 1999-ту биз эме кылып көрсөтөлүп атабыз да. Мындай Кыргызстан бүткүл Центральный Азияны бир чоң коркунучтан сактап калган депчи. Негизи ошондой болгон да. Биякта деген жана исламское движение Өзбекстана деген бизге Өзбекстанга коридор ачып бергиле деп, биз Өзбекстанда переворот кылабыз деп, курал жарак менен бараткан эмелерди биздин жоокерлер токтотуп калган да. Мындайча айткандачы. Анан ошол нерсени биз сценарий жазылган. Сценарий готовый, баары турат, буюрса ушул келаткан жылкыга деп пландаштырып атабыз. Анан бул кинодон элдер ошол мен кыргызмын деп эме сыймыктанып чыккандай кино кылалы деп атабыз да буюрса. Потому что действительно Кыргызстан Центральный Азияны ошол коркунучтан сактап кала алган да. Канча деген биздин жоокерлер өтүп кетишти ошол эмеде. Анан ошолордун эмесин эскерип ушул кинону тартсамбы деп. Мен негизи ушул кинону 2010-жылы мен ошол Кежик клубда иштеп жүргөн кезимде жазып баштагам да. Анан ошол хартым жоголуп кетип, ошо менен эметип калган. Мындай идея боюнча калып калган да. Ошо 2010 ушул үйдө отуруп алып азыркы эстейм, эме статьяларды окуп, кандай болгон, эмне болгон деп ошолорду мындай тарткым келчү да ошондо. Аябай сонун. Кайрадан ошо участкового айтып келели. Участковыйдын ошо сиз өзүңөр тарттыңар бул тасманы, мамлекеттик эмес негизи. Жок. Каржысын өзүңөрдөн кетти. Ооба. Канча каражат кетти бул? Буга чейинки кинолордон көбүрөөк кетирдик. 118 болду го. Бүгүнкү күнгө чейинкиси. 118. Жакшы, анан биз деген качествосуна басым жасап, жана кымбат биздин Стиар деген компания менен тарттык. Алар дагы аябай чоң жардам беришти. Мындай болуп көрбөгөндөй скидкалар менен өзүлөрү дагы чуркап, ошол негизи ошо Асман Синема менен Стиардын биргеликтешип тарткан проекти болуп калды да. Анан алдыда кандай проекттер бар, кандай ойлор бар, максаттар бар? Негизи азыр эмеде отобуз. Ушул кинону тартып бүтүрүп коюп, анан жантылаша бербейличи депчи. Анан дагы кышында да бир кино тарта калабы дебей. Дастан менен сүйлөшүп атабыз ошол. Дагы кышында мындай өзүбүз үчүн мындай көлгө барып, кышында көлдө болуп эс алып көрдүңбү десем жок дейт. Анан ошо кышында көлдө барып эс алып келели, 2 жума жакшы жерге отуруп алып, жакшы сценарийлер жазып, мындай эмки жылкыга мындай жакшы күч, дем күч алып келели деген пландарыбыз бар да. Ошо жазында сезон башталганда буюрса бир мындай жылдан жылга биз өсүшүбүз керек да. Ооба. Башка нерселерди көрсөтүшүбүз керек. Ошондой пландарыбыз бар. Жаз алды менен ошондо кайсы проект баштагансыз? Негизи 1999-га даярданып атабыз. Ошол буюрса ишке ашат. Анан ошонун сценарийси негизи бүткөн. Дастан Мадалбеков деген бала жазып, анан ошону эле биз жана чыштап койгонбуз да. Эми ошону кайра алып чыгып, ошо кышкысын аябай эме дорабатывать этип алып, анан ошол ишке киришсек деп атабыз да. Эң сонун. Чоң мырза, сизде кандай? Бизде
бизде буюрса бир айдан кийин декабрдын 5-inde перегонщик чыгат. Перегонщик деп биз бул матчтан кийин экинчи тасма буюрса. Аябай Маратка чейин тартылган проект. Ал ошо Маратка чейин тартылып бүтүптүр эле, анан кийин бул проектке келдим да. Буюрса азыркы жакын пландар ошол. Анан чыкса көрөбүз, буюрса. Ал жөнүндө дагы бир отуруп айтып беришибиз бар. Сөздөр ал туурасында өзүнчө чогулуп кеңири айтабыз. Азыркы ошо келаткан пландардан ошол эле. Проектке даярданып атасыңар. Проект азыр буюрса полностью монтаж бүттү, баардыгы бүткөн, почти даяр эле. Бирок ошол дагы бир доработкалар бар. Анча-мынча жерлерден оңдоп койчу. Анткени ал болсо, мисалы, малышка салыштырмалуу, биздин биринчи тасмага салыштырмалуу бир аз масштабныйраак проект болду да. Бир часть болсо Дубайдан тартылып келди. Дубайдан тартылган. Бул жактан дагы биз бул Эңки подкаст айтып бер. Короче, бул жагы мындай да. Эң кызыгы достор, кийинки подкастта атайын ошо Учкун мырза менен чогулуп Дубайдан кантип тасма тартып келгендигин. Жок, мен азыр айтып берейин атам азыр. Короче, ал масштабный проект болду. Буюрса Папашанын подкастынан кийин келесиң ошондой. айтып берейин дейм. Ошо, ал буюрса жакшы болот деп ойлойм. Анткени Ал жакта актёрсуз. Жок, ал жакта режиссер. Сиз өзүңүздүн тасмаңыз режиссерсуз. Ал жакта режиссер. Аткарып жатасызбы? Жок, ал жакта. Ал жакта жумуш бүткөндөн кийин бул жака кирип, ошо Маратта иштеп атканда дагы по-любому режиссер болуп тиякта иштеп жүрүп биякта иштеп атканда анча-мынча жерден бир жерин утуп көрбөйлү, бир жерин утуп көрбөйлү деп. Тийишкен жокпу айтсам. Жок, айтсам, Максбеке. Андай эле өтөт да. Аны өзүң кино барып тартасың деп. Хорошо, өзүң кино барып тартайын деп коюп иштей бердик. Жакшы. Бир суроо пайда болду да. Биз азыр Разбойду мындай караганда приквел тартылып калды. Разбойдун сиквели бар. Бүткөндөн кийин Разбойдун дагы улантысы бар бул, туурасында дагы пландар барбы ошондо? Мараттын окуясы жанагы жогоруда айткандай улантасыздар финалга чейин. Жөн бул Разбойго такыр тиешеси жок. Ичинде. Ат эле болбосо. Анан эми Разбойду эле мен өзүм тегинден бери алып келаткан идеям да. Анан билбейм эми, балким продолжениясы болот, болбойт деп айта албайм, бирок эң негизгиси бир кинодон окшоштурбай андан өскөнгө аракет кылып атабыз да. Эң жакшы. Дастан мырза, сизде кандай жаңылыктар? Алдыда кандай пландар? Алдыда пландар көп эле ошо. Кайсы тасманын үстүндө иштеп атасыз? Азыр жаңыдан баштайлы деп атабыз. Кудай буюрса, ошо эме ифрит тарткан балдар менен экинчи проектти баштайлы деп ошо даярдык эмесинде отурганбыз. Азыр идеяларды айтып беришибизге, ар кандай бир сюжеттерди ойлонуштуруп, анан Кудай буюрса бир 1-2 жуманын ичинде анан сценарийин баштайм го. Тоже ошо ужас триллер. Ошо тандап атабыз азыр. Ар кандай сюжеттерди айтып көрүп атам, ар кандай историяларды көрүп атабыз. Ошонун бирөөсүн тандап. Ифрит бирок жакшы болду, Бирге бир таптык окшойт. Демек, кыскасы жакшы эле тапты. Зайыр өзүнө Lexus алды. Санжар квартира издеп жүрөт дегендей. Сон, эң сон. Кудай куткулсун, жакшы болду. Урматтуу достор, буюрса буга ушул айтылган жана ошондой эле буга чейинки айтылган баардык тасмалар, Разбой 1, Разбой 2, ошол эле Малыш, Ифрит баардыгы Этномедиа порталында бар. Өзүңүздөр каалаган убакта дүйнөнүн каалаган жеринен көчүрүп алып көрсөңүздөр болот, туурабы? Туура. Жакында буюрса Ифрит тасмасы да бизге чыкканы турат. Этномедиа тармагында, платформасында көрсөңүздөр болот. Анан мындай ошо подкасттын жыйынтыгында бизде бир салттуу суроо бар, Масатбеке. Камераны карап туруп өзүңүздүн көрүүчүңүзгө сиздин тасмага эмне үчүн келиш керек 3 конкреттүү себебин айтып берсеңиз. Тасмада менин оюмча ошол милициянынчы, именно милициянын чыныгы иштеп жүргөн сотрудникти көргүң келсе ошол киного келип көрүш керекпи дейм да. Биринчи. Анан милиция менен жөнөкөй жаран менен экөөнүн ортосундагы мамилени көрүш үчүн келсе болот. Анан Жөн гана чер жазуу. жөн гана чер жазууга комедия корсунда.
эртерээк подкаст бүтүп чыгалчы. Эме үчүнчү себеби ошол эмне ата эне менен болгон мамиле го дейм. Анткени ошол ата эне баласына, баласы ата энесине болгон мамилени көрсө болот го дейм да ошол кинодон. Ошол мындай жашоодогу кыйынчылыктар, проблемалар болбош үчүн ошол кинону келип көрүп, өзүнө сабак алып кетсе болот да. Учкун мырза, сизден өзүңүздүн көрүшүңүздү, көрөрманыңызды чакыра кетиңиз. Жанагы сизге жазган байкелерди. Бирок эми мисалы азыр Максбек айтып атпайбы? Эме депчи, комедияга барсын депчи чер жазуу. Негизи эле бул кинону эл кинодон албетте сабак алыш керек. Ал жерден бир сабак алыш керек, бирок кинотеатрга барганда киши эс алган барат да туурабы? Ал жерден бир историяны көрөйүн, ошол жерден бир эс алып келейин деген максаттачы. Ал жерде бир эле комедиядан эмес, биздин тасмадан деле ушул участковый Марат тасмасынан деле бир чер жазып кетсеңиздер болот. Биринчиси ошол максатта. Эме деген дагы эме бар да, бул жанагы адамга адам керек деген дагы нерсе бар да кинодочу. Ошону мен азыр айтайын утпаймынбы? Жанагы эме деп атпайбы, мисалы үчүн комедия депчи. Ооба, комедиядан дагы биздин кинодон да чер жазса болот, бирок комедиянын азыр көбүнчө комедияларчы эме болуп атпайбы? Келип көрөсүң, көрүп отурганда күлөсүң, чыкканда сураса айтып бере албайсың да. Эмне жөнүндө болгон? Кайсы комедиянын аттарын айта аласызбы? Анан малыш мисалы. Апей. Ошол сыяктуу да, мындай комедия тартсаң дагы, триллер, драма тартсаң дагы эме смыслы менен, мазмуну менен эме тартыш керек дейм да. Ошол комедия болсо дагы эл сабак ала турган кино тартыш керек да. Ооба, сабак алат, эң туура. Бирок эң биринчи очередь бул театрга, любой театрга барганда делечи эл эми сабакты деген жашоодон деле сабак болот турбайбы? Мисалычы, мектептен деле, универден деле сабак алып атабыз, ал жактан бүтүп ата энеден деле баардык жерден сабак алып атабыз. Анан кинотеатрга келип деле анан сабак алып өргөнүбүз деле. Жок, мындай нерсе бар да. Мен азыр учкун менен эч талашпай элем. Киночу, кино деген адамдынчы аң сезимин өйдө көтөрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн үйүндө кредитин төлөй албай, семьясын бага албай жаткан кишинин деңгээлине түшүп кино тартпай, биз өйдө жактан кино тартып ошолорду бери чакырышыбыз керек да. Деңгээлин адамдын кино менен, бул кино деген бул чоң оружие да. Биз адамдын ошол мындай элементарно төшөктөн тургузупчу иш кыла кой деген нерсени үйрөтүшүбүз керек кино менен. Ооба, туура. Ошону айтып атам. Ал нерсени үйрөнүш керек. Мен эми өз оюмду айтып аткандын себеби, мен просто жанагы элдерде азыр мындай сөз бар да. Мисалы комедия, ой, кинотеатрга барсак өзүбүздүн жашообуз драма болуп атса, тияка барып деле драма көрөк белек деген ойлуу сөздөр бар, мисалычы. Бирок чын эле ал жерден болсо, мисалы, жанагы вопроско деле бул жерден жооп тапса болот да. Неге көркөмдөлөт деп атпайбы? Мисалы, канаэс кылып тартса, реально документальный фильм болуп калат да, аны эл көрүп алып, ал жерден стресс алып чыгат да. Ошол эл ошондой ичине бир жанагы ар кандай бир гормон частиялар бар, ошолордун баары бөлүнүш үчүн комедиядан алса болот, драмадан, экшн, ужас менен алып атышат. Ужас менен алып атышат, мисалычы. Ошол сыяктуу эле бул кинодон дагы ошондой бир эндорфиндер бөлүнүп, негизи бирок кинонун аягында көрүп өткөндөн кийинчи мындай эме калат. Өткөндө 30 октябрда сотрудниктер үчүн болду го. Бир гордость болуп баардыгы мындай эметишти. Кол чабышып, мисалы, эме анан ошол жерде эле ошо тааныш байкелер келип, олдуса кармап, аябай мындай сом болуптур, жаш кезде көрдүк, болгун келди деп. Ошол бул деле эмоция да. Ушундай эмоция алып кетүү үчүн келип көрсөңүздөр болот. Эң сонун. Дастан мырза, сизден бир эки сөз. Сотрудниктердин практикасына, именно участковый практикасына мындай нерсе бар да. Профилактическая беседа деп коет да. И булар ошол өзүнүн участогунда эли менен профилактический беседа кылышат да. Сүйлөшүп, таанышып, кандай проблемаларыңар болуп атат, нелериңер болуп атат. Муну айткан себебим, биз киного чакырганыбыз ошо биз тараптан зрительге мындай некий профилактический беседа кылмакпыз да. Мондай да сотрудниктерибиз бар. Участковый монтип иштейт, түйшүк, мондай түйшүктөрү бар. Мисалы, тиги антагонист, мисалы, почему ушундай антагонист болуп калган
анын мындай өзүнүн бала кезден бери келаткан өмүр баянын көргөзүп, кандай проблемалар үчүн ушундайга түрткү болгон, баласы менен энесинин ортосунда мамилелер, мисалычы кандай кылыш керек, сотрудник менен обществонун ортосундагы мамилеси, начальниктердин, там ушу элдин бири бирине болгон мамилеси да. Менимче ошол үчүн келип көрүп кетсе болот да. Таанышып, өзүбүздүн эле күндө көрүп жүргөн эле обществосу менен кайра бир сыйрадан таанышып, анан ичара мындай бир өзүң да ойлонуп, жеке эмеңди чыгаргангачы. Кинодон бул системаны да түшүнүп алсаң болот. Мисалы, көп карапайым элдин ою участковый алып барып туруп эле участковый алып барып туруп эле камап коет деген ой бар да, мисалы. Түшүнбөйт кандай болот, участковый алып келип туруп следователь өткөзүп берет. Ошол нерселерди деле көптөр билбегендер бар. Анан тергөө, анан дальше ошо системаны деле түшүнүп алсат. Ошол системаны билип алуу үчүн деле келсеңиздер болот. Юридический консультация алып келсеңер болот деген. Ошол нерсе. Ошол эле нерсени айтып аткам негизи. Узартып айтып атат да. Анан дагы мындай нерсе болду да, өткөндө отусунда сотрудниктер көрсөткөндөчү, сотрудниктер чыгып кино экенин унутуп калыпчы, унутуп атышат да. Марат өзү мындай дээринде барып ала турбайбы депчи. Мындай академияны бүтсө дагы ошо дээринде болуп кылмыш ачып атат депчи. Ошол мындай кино экенин унутуп калгандан кийин ошол мындай жашоодо болгондой болуп айтып берип атышат да. Өзүнүн дээринде барып турбайбы, мындай карабайсың участковый болсо дагы оперден дагы мындай жакшы ойлонуп кылмыш ачып атат депчи. Бул сценарий играда. Негизи дээринде жок эле болот да. Актерге комплимент айтасың. Бирок негизи учаны мен аябай жакшы көрөм да. Мындай аябай айткан нерсеңди кылат. Мисалы үчүн жана айтып атам го, бир жумада эле строевой шагты 4 жыл окугандай шаг айтып үйрөнүп алды. Мындай аябай гибкий да. Уча маяктан мындай кылып кол десең, мындай вообще отказ жок. Профессионал актерлордой эле иштейт да площадкада. Ошонусу менен негизи учаны мен биз баягы Турцияда доскени тартып жүргөндө элечи айткам да, ошол разбойго сени главный герой кылам депчи. Анткени ошол мындай ГБТ түзүлүшү ошол мен байкеме окшош кетет Мараткачы. Анан Разбой ошол эме Марат байке жөнүндө эми персонаж Марат байке. Сиздин Макс байкенин родной байкеси. Байке менден 2 жаш улуу, ошол академияда окуп 3-курсунда каза болуп калган да. Анан ошо 3-курсунда каза болгондо 2005-жылы революцияда площадьта булар эмеде турушуп оцепленияда. Анан таш менен оозуна жеп, ошо тиштери бошоп калып, ошол тиштерин дарылатып жүрүп, ошо саркып кузуп алган да. Анан ошол менен бир эле жума ооруду, 4 күн, 3 күн больницада жатты, анан 4 күн реанимацияда жатты да. Мындай аябай тез болуп кетти. А көрсө эме экен да. Сарык деген бул ден соолугу бекем адам мененчи бат күрөшөт экен да. Потому что тиги противостояние кылганда тиги огуш бутер күчөйткөн да. Ошо мындай ден соолугу слабый адам да жүрө берет экен. Күрөшпөй элечи. А мындай ага против чыккан киши менен мындай эметет экен да. Иммунитет менен күрөшүп, анан бат эле жеңип кетет экен да. Ошондой болду да. Ошого окшош болуп тартылгансыз. Офиске келгенде негизи ошо Турцияда эле айтылган башында. Мен ал кезде түшүнгөн эмесмин, эмне разбой, кандай биз ага чейин эмне жанрда кино Макс байке тартпагандан көргүлө элек болчумун да. Анан комедия тартып жүргөн кезде эмнеге антип айтып атат деп койгом. Анан кийин разбой башлар астында ошол офисте турсам кирип баратсам эле ушундай Марат деген образ бар, ошону ойноп бер деп. Ошондо айткан, анан все хорошо, без проблем деп эле анан барып ошо читке болуп, бирок кыйналгам разбойдо, если честно. Площадкада биринчи съемкасына келип ойной албай ушучу болуп кеткен да анан. Ооба, анткени башка жумуштар менен жүрүп текстим жатты, узун текст болчу. Серьезно карабай койгон да. Чынын айтканда бирок серьезно ошондон кийин анан серьезно карай баштадым да негизи съемкаларга. Серьезно карабай келип площадкада анан Макс байке мындай башкача бир взгляды бар. Көрсөтүп бересизби? Ошондой бир взгляд менен карап мынтип койгон да. Анан ушуну злайым түшүп калган негизи. Разбойго тартылбай да калышым мүмкүн болчу да. УВДдон чыгып кетип бараткам. Кетип барсам анан ушундай бир кандай өнөр десем болот. Кишини мындай аябай басынтып туруп анан акырын эме кылып коет да. Көтөрмөлөп коет да. Анан жанагы
түшүп кеткенде огуш бетер көтөрүлгөндөй сезилип кетип каласың да үйгө. Эртесин съемкага келгенге элечи. Анан ошондо ошентип площадкада турганда туруп эми жаттап койсоң болмок да текстичи. Кыйналып атам негизи элечи. Мен мынтип айттым, сен учага сен бүгүн даяр эмес экенсиң дедим да. Башка эле күн болот. Муну эртең тартабыз, давай сен кете бер дедим да. Ошол Мага мындай эле угулду да бул нерсе. Жөн эле койчу дегенчи. Сеники эмес экен деген сыяктуу эле. Анан настроение болуп кетип баратсам эшикте туруптур. Уча, сен тышмыш деди да. Сен колуңан келет да. Сен эмне эметип атасың? Эртең даярданып кел, делать этип сал деди да. Деп баш айтып атпаймынбы жана басып туруп анан эгону көтөрүп койду, үйгө барып анан даярданып анан кийинкисинде келгенде более менее окшошту да. Ал дублерлер деле бар эсте. болбосо мындай деле актер менен ойноп эмес, телефон менен сүйлөшкөндө ойноп алгам да. Мен Макс Пайкада актер билесиңби? Общагада сотрудниктин следовательдин ролуна ойногон болуш керек эле. Ошол ролдорду көрүп койсоңор болот. Если силер Туманда бар, анан если этномедиа киргизбесеңер, мен аккаунтума киргизейин, меникинен көрүп алгыла. Ошо. Бар, Тумандагы бар, эмеде бар, ооба, бар. Ошо Макс Пайкада актер болчу. Анан актер болгондо биздики эмне эмеде площадкада ал кезде кастинг директор деген эмелер жок анан. Майка ким тартылат, сен кие кой, сен чечине кой деген эле эмеде площадка. Негизи эле кино тартып атканда команда полный тартылып чыгат да. Мурда ошондой болчу. Сен мону ойной калчы, могу калты кийип мынтай калчы деп. Алар чакырылган актерге караганда жакшы ойноп салышат го. За кадром жүргөн элечи. Биздин жөн эле свет кармап, свет камера ташып жүргөн малдар анча-мынча актерге караганда ойноп коюшат. Тексти с первого раза жаттап, Эң сонун менин оюмча мыкты маек болду. Ушунча убактыңыздарды бөлүп келип, ушунча кеңири бөлүшүп айтып бергениңерге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, тасма мыкты болгонуна күмөн жок. Ар бир биздин көрөрмандарды чакыра кетебиз. Анан менде дагы ошол бир жакшы бир ой пайда болду. Ошо баарыбыз айттык себептерин. Анан албетте ошо биринчи эле себеп бул жактан ошо биздин ички иштер министрлигинде иштеген баардык милиция кызматкерлеринин аброюн көтөрүш үчүн, башында жалпы журттун көзүндө алардын деңгээлин көтөрүш үчүн жакшы тасма болуптур. Анан ошо менен биргеликте эле ошонун ичинде жүргөн, балким туура эмес нерсе кылгандар, ошо балким туура эмес жолдо жүргөндөр дагы бул тасманы көрүп, балким оңолуп кетер деген ой келди да. Алар дагы мен дагы оңолсом болот экен, мен дагы түз жолдо жүрсөм болот экен деп туура жолго өтүп кетиш дайым кеч эмес. Андыктан биз менен бирге болгон баардык көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Саламаттаңыздар. Этно подкаст. Саламат Иманов болду.